Бүгүнкү министрлердин көп нерсени түшүндүрүп бере албаганда болуп атат. Анан ошол келишимди түзгөндө биз келишимди карап чыктык. Бул кыргыз мамлекетине, кыргыз элине мындай өтө эле катуу шарттарды коюп койгон. Себеп дегенде кыргызга бизде газ чыкпагандан кийин учурунда бул сөздөр болгон. Кыргыз газды $1 болсо да бериш керек. Бирок мамлекетте 1% болсо дагы золотой акция калыш керек да. Ал акция деген тарифти көтөрбөш үчүн, ал акция деген баягы ушул мамлекетте болгондон кийин кандайдыр бир саясий нерселерге кийлигишкенди токтотуш үчүн жана башканы чечкенге болуш керек эле да. Эми мындай да мамлекетте ар түрдүү рыноктун өзү механизмдери бар. Бүгүн ошол балансты айтып атат, 14 миллион биздин карызыбыз бар. Ошонун негизинен биз иштей албайбыз. Эмне себептен Кыргызгаз банкрот болуп атат деп айтып атабыз да. Себеп дегенде газды Өзбекстандан алат, Казакстандан алат, үстүнө анын затратасын коштуруп, элге сатып, эл менен кайра ошол акча түшүп атат. Эмне үчүн частныйлар банкрот болбойт? Эмне үчүн мобильный компания банкрот болбойт? Миллиардтан карызда неме пайда таап атат. Анан ошого айтып атабыз, эгерде таппасаңар, газ бул келечекте мында прибыльный отрасль болуш керек. Себеби сланцевый газ деген чыгып атат, жана башка газдан бизге технология келгенде газды иштетүү да чыгат. Биз айтып атабыз, анда капитализация кылып, элге акцияны сатпайсыңар деп. Эл ошол капитализация болгондон акциянын эсебинен акциясын алсын да, Кыргызгаз ошонун эсебинен өнүксүн деп атабыз. Газпром учурунда баягы смутный бир учурларда Союз таркаганда Газпром Россияныкы эң көп баалаганда 1-3 миллиард долларды гана түзгөн. Бирок мамлекет көңүл бурган эмес, калаганды урдаган, калаган тоногон. Качан Россия мамлекети көңүл бургандан кийин Газпром аз дүйнө жүзүндөгү эң чоң компаниялардын 3 болсо 3-өнүн бирөөсү. Андан тышкары бүгүн мунун активи 400 миллиард доллар түзүп атат. Биз эмне үчүн антип аракетти кылбайбыз? Макул берейли, Россия биздин стратегический партнер. Россия мына Өзбекстанга жылда газга барып жалдырабай, биз кандайдыр бир элди камсыз кылайлы деп. Бирок Кыргызстандын бир рычагтарын калтырып коюш керек да. Эмне себептен алар бүт мына тарифин карап көрдүк, тарифине биз кийлигише албайт экенбиз. Ал бүт алып келген транспортировкасын жана башка сатып алган бааларынын үстүнө 12%дан кем келбеген рентабельностьты кошуп, прибыльди кошуп туруп тарифти бекитет экен. Киреше салыгын болсо бизге жазып атат, 25 жылдын ичинде 10%дан өтпөгөн киреше салыгын гана Кыргыз мамлекети ала алат. Андай болбойт да, равноценный болуш керек да. Биздин айтканыбыз, биз деле өзүбүздүн мамлекетибизге душман эмеспиз. Ошол Кыргызгазды ушу соглашение жакшы деп күйгөндөргө караганда биз эки эсе патриотпуз. Биз айтып атабыз, мына кумторду озубуз күйдү 20 жылдан бери. Бүгүнкү күнгө чейин бүтүрө албай келатабыз. Эртең Кыргызгаз ошонун кейпин кийип калбасын деп атабыз. Ошонун кейпин кийбесин. Бүгүн давайте ошо келишимди жакшынакай кылайлы. Элге иштей турган кылайлы десек эле, баягы таранчыдай эле чырылдап кайра колдоп атышат. Ошого мен жиним келип айтып атам. Сатканда прямой продажа кылып сатасың деп атат. Эч кандай условия койбойсуң. Экинчиден ратификация болгондон кийин ошо 25 жылга чейин биздин ички мыйзамдар иштебейт. Ушул келишимде кандай мыйзам жазылса, ошол гана иштейт. Ратификация деген түшүнүк ушундай деген түшүнүктө, ратификация кылгандан кийин ички мыйзамдардан артыкчаланып турат деген нерсе да. Ана мына мен стенограммасы жазылып атат, эртең мунун артынан да тополоң чыгат. Айтат, эмнеге мындай болуп атат? Мына Сосфонддун 5,6% ушул стратегический телекомдон, электростанциядан, Кыргызгаз, ушул окшогон бир 5-6 ишканадан Сосфонддо мурунку пенсияга чыккан, кийинки чыга тургандарга кандай киреше түшүп турсун деп туруп, мыйзам менен берилген. Булар айтып атат, биз ошондо азыр Россия бизге акчаны берди, биз ошону сатып алып беребиз деп. Ага тийгенге болбойт. Себептен бул ошо мамлекеттин байлыгы, Сосфонддун байлыгы. Экинчи акционерлерди биз 76 сомдон баалап туруп берип атабыз дейт. Эгерде акционерлер сатпай койсо, кантип бул 100% берем деп кайсы мыйзамда жазылган? Биз ушуларды айтып атабыз, бул окшогон нерселерди жасабагыла. Россиянын Газпром менен келишим түзөйлү, Россия мамлекети менен келишим түзөйлү, алдыга жылайлы. Но бирок биздин элдин, граждандын укугун чектөө менен барган нерсе
ал туура эмес деп айтып атабыз. Бирок массалык маалымат каражаттарында сиздин ушул патриоттук көз карашыңыз Газпромду мындай келишим менен бергенден көрө тезек жагып отурган жакшы деген сөз чыкты да. Муну эмне мааниде? Эми мындай да, мен айтып атпаймынбы? Эми давайте акча издейли деп атам. Акча издейли, хорошо. Газпром биздин Кыргыз газды элден капитализация кылайлы, ошондон акча пайда болот, газды сатып алайлы десек, газ акчаңыз болсо да кала албайсыз деп атпайбы? Кыргыз газдын жетекчиси. Мен айттым, мамлекеттин акчасы болуп ала албаса, давай анда тезек жагайлы. Себеп дегенде мына Кыргыз газ, биз газ жок калабыз, түтүктөр өлөт деп туруп 10 жылдан бери айтылып атат. Мен азыр 2003 жылдан бери келишимдер көтөрүп чыктым. Ошондо да стенограммалар көтөрүп чыктым. Ошондо да айтышкан. Биз сатпасак эртең банкрот болот, өлөт, бардык иштебей калат деп. Андай эмес де. Хорошо. Биз аны мындай Газпром, Казакстандын Казгаз менен, Усттрансгаз менен келишим түзүп иштешибиз керек, газдап келишибиз керек. Туркмения менен, мисалы, Азербайжан менен кайсы жерде газ чыккандар менен. Бирок анан жөн эле бекер эле өткөзүп берип, биздин элдин укугун чектеп койгон ал туура эмес да.